Şariatımız kebir işlerdi aram dep belgilegen, kebir işlerde urusat yok dep belgilegen. Tağırak aytkanda elibizde günөө деген аталыштагы bir канча иштер бар. Мына ошол күнөөлөр туурасында бүгүн биз өзүбүздүн сөзүбүздү баштайбыз. Анткени күнөөлөр ар кайсы тараптан алып караганда bir канча бөлүктөргө, bir канча түрлөргө бөлүнөт деп айтсак туура болот. Мисалы үчүн ошол күнөөлөрдүн ушул дүйнөдө жазасы белгилүү болгон күнөөлөр. Эгер ошол күнөө аткарылса, ага кандай жаза берүү керек деген күнөөлөр да ошондой эле анын жазасы акыреттин өзүнө калтырылып, бул дүйнөдө ага атайын жаза берилбеген күнөөлөр. Андан сырткары башка бир тараптан алып караганда ошол күнөөлөр чоң күнөөлөр жана кичине күнөөлөр болуп экиге бөлүнөт. Эгерде Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде же пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem özünün osiyatında oşol günün atkarsa ağa tozok bolot, Allah'ın ırayımından alыс bolot, jana başka uşunday bir örtü ökünç menen büte turganı belirlegen vaid menen tozok menen korkutulgan günöөлөр bolsa, bular çoğun günöөлөр bolup eseptelet dagы. Al эми андай vaid айтылынбаган, андай tozok menen korkutuunday bir koştol bolgan günöөлөр, bular кичине günöөлөр деп айтылынат. Andan sırtkары günöөлөрдү bölüp karaganda urmatlı bir tuğanlar oşol çoğun günöөлөрдүn özündө ele akida meselesine, adamdın imanına, adamdın işenimine, inanımına, adamdın can dünyasına, imani dünyasına ziyan bere turgan günöөлөр bolup, andan keyinkisi adamdın özünün dene boyuna, adamdın abirine ziyan keltire turgan günöөлөр, andan sırtkары şariat ökümün buzup koyo turgan tarizde günöөлөр, anakında elbette bul oşol adamdın mal mülkünü, adamdın ekonomikal jahаттагы жашоосуна өзүнүн зыянын тийгизе турган күнөөлөр болуп, өз алдынча күнөөлөр бөлүнөт. Мына бүгүн биз мына ушул күнөөлөрдүн түрлөрү жөнүндө, алардын далилдери жөнүндө жана ошол күнөөлөрдүн коомго тийгизген таасири жөнүндө кененирээк сүйлөмөкчүбүз. Айтайын деген урматтуу бир туугандар, азыркы учурда биздин коомубузда болуп аткан терс көрүнүштөр, арам иштердин бардыгы биздин келечегибизге балта чаап, биздин келечегибизди улут катары, мамлекет катары, эл катары, журт катары биздин жок болуп баруубузга салым кошкон маселелер. Ошондуктан келгиле бардыгыбыз тыңдап, ал эми кулак салбай отургандарды чакырып, мына ушул күнөөлөрдөн канткенде алыстайбыз, кайсы нерсе күнөө экендигин билип алалы. Анткени кээ бир нерселер биздин элибизде, биздин журтубузда эрдик катары, батырдык катары саналып жүргөн болсо, айлакерлик, жигиттик катары саналып жүргөн болсо, шариятыбызда ушул нерселер арам деп эсептелет. Анда эмесе келиңиздер урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз шам намазын окуп алгандан кийин андан кайрадан ушул жерде түз эфирде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шариятына кулак салганды эсибизден чыгарбайлык. Албетте бул Бишкек шаарынын убакыт, ал эми өлкөнүн башка аймагында Бишкек шаарда мурдарак же кийинирээк болуу ыктымалы бар. Кудай таалам бардыгыбызды окуй турган шам намазды кабыл кылган болсун. Айта кете турган маселе, урматтуу бир туугандар, урматтуу мусулмандар, күнөөлөр эки түргө бөлүнөт. Ошол күнөөлөрдүн мына ушул дүйнөдө жазасы белгиленген күнөөлөр, ошондой эле акыретке жазасы калтырылган күнөөлөр болуп эсептелет дагы. Мына ушул ал-уқуба дүйнөвия, дүйнөви укубат жаза бериле турган күнөөлөрдү шариятыбызда худуд деген ат менен айтабыз. Алардын биринчиси, урматтуу бир тууганым, худуд, ал эми ошол эле учурда таазират деген же болбосо таазир деп айтылган белгилүү бир жаза колдон айтылынбаган, белгиленбеген шариятыбызда, бирок ошого жаза берүүнү ислам сотуна, мусулман казысына берүү, ошонун оюна коюу маселеси айтылган, ыйгарылган күнөөлөр бар. Мына ошол күнөөлөрдүн биринчиси бул уурулук. Эгерде кайсы бир адам уурулук кыла турган болсо, анын колунун кесилүүсү кажет. Ошол адамдын нисаптан ашкан ошол уурулукту урдай турган болсо, Кур'ан-ы Каримде Маида сүрөсүндө «Вассариqu вассариqatu faqta'u aydiyahuma» ууру эркектин жана ууру аялдын колун кескиле деген маселе ошол жерде келет. Ошондуктан бул Кур'ан-ы Каримдин ушул аятын биз бекем байланып карманышыбыз керек. Андан кийинки маселе бул зына кылган, же болбосо ойноштук кылган адамдардын ошол жанагыдай эгерде ошолор үй бүлөлүү адам болгон болсо ташбаранга уруп өлтүрүү, ал эми булар бойдок адамдар болуп мурда кийин никеге турбаган болсо, буларга 100 балак уруу жөнүндө шариятыбыздын өкүмү бар. Мисалы үчүн az-zaniyatu vaz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldatin, зына кылган аялды, ойноштук кылган аялды жана ойноштук кылган эркекти ар бирине 100дөн балак ургула деген өкүм келет дагы. Ошол эле учурда
Arak içken adamga dagы ушундай өкүм берилет. Себеп дегенде Кур'ан-ы Каримде ошол жөнүндө айтылган жери бар. Андан сырткары пайгамбарыбыздын осуятында дагы ошол 80ден бала 40тан бала арак ичкендерге урулсун. Андан сырткары күнөө иш кылбаган, таза жүргөн пакиза аялдарды дагы сойкусун деп сойкулук менен күнөөлөө дагы ошондой бир хат урула турганын катарына кошулат. Урматтуу бир туугандар, мына ушул чек ара берилген күнөөлөр, бирок муну ар ким өзүнчө, жанагы орусча айтканда самосуд болуп, ар ким өзүнчө сот болуп өлтүрө берген, кишке ашырганга болбойт. Буга сөзсүз түрдө ислам сотунун өкүмү керек. Анан 2 адам 3 адам чогулуп алып, мына ошол шариаттын өкүмүн аткарчубуз дегенде, анда башалаган таптакыр айланып кетип, ал шариаттын негизги маслихат, негизги масалихтерине туура келбеген көрүнүш. Ошондуктан ислам өкүмдөрүн биз мына ушунда болуш керек деп, ошол мусулман өлкөсүнүн эрежесин, динибиздин айтып турат. Ал эми кээ бир адамдар ислам соту ишке ашпастан туруп, өз алдынча, өз бетинче мындай бир иш кыла турган болсо, анда бул нерсени шариятыбыз күнөө деп билет. Анткени сен өзүң көргөн билгени менен ислам өлкөсүндө жашаган адам деле ошондой бир зына кылганын көрүп калган болсо, ошол 4 күбө алып келип, 4 күбө дагы шарият тариз деген айткан негизде баяндап бере албай турган болсо, анда ага өлтүрүүгө буйрулат. Анда ошол айткан адам дагы өзү гана бирөөнү зына менен айыптаган болуп күнөөкөр болуп эсептелет. Мен айтат элем, урматтуу бир туугандар, өтө этият болушубуз керек. Өзүбүзчө эле сот болгонго шарият уруксат бербейт.